Мына биздин премьер-министр айтты эле да. 1-февралга чейин жарандардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча атайын мамлекеттик орган түзөм деп. Мына бүгүн 6-февраль. Ал эмне болду? Биз мамлекет болгондон кийин жарандардын укугун, өзгөчө жеке маалыматтарын сөзсүз түрдө коргошубуз керек. Мен сизге азыр айтып берейин эмне болуп атат. Азыр 7.000 сом төлөсөңүз, номер телефонун берсеңиз, сизге ошол кимге таандык экенин чыгарып берет. Детализация звонков деп 1 айда кимдер менен сүйлөшкөнүн чыгарып берет. 1 айда место расположения кимдер менен жүргөнүн, кайсы жерде жүргөнүн мына монтип чыгарып берет. Ачык айкын рекламада жүрөт. Дагы 7.000, 8.000 сом төлөп берсеңиз, автоунаа номерин берсеңиз, автоунаанын владелици ким, кайсы камераларда, кайсы фотофиксацияларда кандай штрафтары бар чыгарып берет. Керек болсо балдарын чыгарып берет. Канча баласы бар, кайсы жерлерде жүрөт алар. Мына керек болсо загран паспорттан, выездтерден бери чыгарып берет экен. Дагы мына жеке нотариуска кирип көрүңүз. Мына мен өзүм кирип көрдүм. Эгерде сизде колуңузда копия паспорт, же болбосо паспорт, же жөн эле пин-код жарандык болсо, сиз ошол пин-кодду киргизсеңиз, толугу менен сизге маалымат чыгарып берет. Кайсыл жерде жашайт, семейный положениясы кандай, канча баласы бар, толугу менен ачык айкын чыгат. Бул эмнени билдирет? Бул деген бизде ошол ГРСте, соцфонддо, налоговыйда болгон база данныхка доступ. Ошондой эле мобилдик операторлорго дагы доступ. Ошол жерде коррупционный схема бар. Ушул акчаларды бөлүшөт, анан каалаган мына маалыматтар чыгып кетип атат. Каалаган маалыматтарды алса болот. Мен ойлойм бул түптөн түйү менен туура эмес. Тез арада жана айтылган мамлекеттик орган түзүлүш керек. Ал эле эмес, керек болсо мына немеде жүрөт, рекламада. Паспортты чыгара албай атасыңарбы? Очередьте турасыңарбы? Бизге төлөп бергиле, очередьти жок кылып беребиз деп атат. Демек, ал жерде дагы ошол жерде чогуу иштеген сотрудниктердин коррупционный схемага киргизип алган. Мындай органды тез арада түзүп, тийиштүү органдарга тапшырма берип, Алмазбек Акунжанович, мындай нерселерди жокко чыгарып, керек болсо ушундай нерселерге кылып берген немелерди камаш керек. Бул менин оюм туура эмес деп. Анан Дастанбек Арчыбекович, мындай органдар бүткүл дүйнөдө жогорку кеңештин астында болот экен, ушундагы бир тапшырма берип көрсөңүз, мүмкүн жогорку кеңештин астында мындай орган түзүш керек. Анткени конфликт интересов деп болуп калып атат. Мүмкүн ошол жерде дагы биз чечип койсок жакшы болот эле. Рахмат.